Assalamu alaikum, Таза Кыргыз каналынын каттоочулары. Менин бир досум ушу Ак Суу районунун больницасына кетип калган, ашказан ооруп. Ошо реанимациядан чыгарбайбыз, эгерде 1-2 адам келип кан тапшырып кетпесе дейт. Ал досума өзү кан керек болгон эмес. Анан ошо эмне себептен эгерде досума кан кереги жок болсо, ошо кан сурап атат. 1-2 адам келип кан тапшырып кетсин деп ошонун чоң жайын тактаган азыр Ак Суу районуна баратабыз. Бул милдеттүү түрдө сурап атыптыр. Ошону точно милдеттүү түрдө сурап атабы же бир жардам катары сурап атабы? Ошону чоң жайын тактап келели. Эгерде милдеттүү түрдө сурап аткан болсо, эгерде ал досума кан кереги жок болсо, эмне себептен милдеттүү түрдө сурап атат деген ой менен да. Ошо азыр алдыңкы мүнөттөрдө ошону толугу менен көрсөтүп беребиз. Заведующий жок койду. Заведующий жок койду. Заведующийга? Сиз заведующийсизби? Жок. Ошо заведующийга сураман эле. Сизби? Реанимацияда кан тапшырып атыптыр да? Мажбурлап атыптыр, кан тапшырып атат эмекен шейби. Жок, реанимацияга жаткан. Реанимациядан терапияга жиберип койду бияка. Ушаков билет деп. Биякта заведующий билет дейт. Заведующийге кан келипти. Ким чейсиң? Өмүрү жокта. Кан келипти. Кан келипти. Эмне себептен тиги ага эмне айтканда кан керек болгон эмес кишиге кан сурап атат, мажбурлап депчи. Ким жок атабакта? Тамыздын досум болот да. Чыккан бияка которулган. Ошонун досумун да. Анан мага чалат кан тапшыр депчи. Анан ал ашказан менен ооруп эч кандай кан керек болгон эмес ага. Кан келиже баары ошактыкы да. Сиз өзүңүз чакырып атасыз, бияк жооп берет деп мага эмне? Каны жооп берем деген кишиден сурап атпаймынбы, э? А бул саласызбы? Мусап? Досум жаткан реанимацияга. Анан бияка которду. Ошо кан милдеттүү. Эмнени тартып атат дейм? Что? Эмне болду? Бизге не положено? Администрационный служба. Заведующий ким? Ошо ким жооп берет бияка? Жок тут. Ким жооп берет бияка? Бияка эч ким жооп бербейт. Эч ким жооп бербейт больницада. Больницада эч ким жооп бербейт. Директорга кайрылган. Директор каякта? Астында отурат. Ким аты? Урманбаев берген. Кичине урматтап этпей, жакшыраак сүйлөсөңүз, жакшыраак сурап беретпеймисиң? Биз сизге да нормально түшүндүрүп атабыз. Бизге деген бияка. Мен сизге кимден билет айттым, эмнени тартып жүрөт дедим. Мен түшүндүм. Анан болду да, эмне менен грубить атасыз? А где ваш запрещенный кагазыңар? Что бияка видеосъемка запрещенный барбы кагазыңар? Жок, барбы кагазыңар? Анан эмне? Это сиздин частный үйүңүз эмес, түшүнөбүзбү? Сиздин праваңыз үйүңүздүн ичинде болот. Бул больница, бул общественный жер, туура? Бул элдики, бул сиздин жеке өзүңүздүн үйүңүз эмес, түшүнөбүзбү? Ну, снимайте. Не снимайте, пожалуйста. Ошону айтып атам да. Антип кичине урубут этпей, элдер менен акыр. Мен өзү айтып атпайбы, эмне тартып атат? Мени фоттого жибер, бияка алып келди, ушу жооп берет, ошончо келдим. Түшүнүңөр да? Эч ким жооп берчү киши жок. Сураганда кийин сурайт, бирөө жооп бербейт. Жок бул жакта жооп берчү киши ошо. Салам алейкум. Менин атым Рускелди, Таза Кыргыз каналы. Бул мени тартып жүрөт да. Мени тартып жүрөт да. Бияктан дос балам жаткан. Анан кан сурап атыптыр, милдеттүү түрдөчү. Ал мага чалат. Кан керек болуп атат депчи. Анан милдеттүү түрдө кан сураптыр бияктан реанимациядан. Ал менин досума
kan gerek болгон эмес. Анан ашказандан ооруп эле. Анан ошо ким сурады деп ошону эмне себептен сурады? Мен кан берүүчү кишимин, мен донор болуп келатам. Биринчи тактап алып анан кан берейин. Мен сураган жок. Мен донормун байке. Кан сурады, ошону бергени келдим. Бирок эмне себептен ошо канды эмне себептен берем? Андай ошону тактап алып анан кан бергени келдим. Түшүнүп атасызбы? Ошо? Чыгарышымды өтпөйсүзбү сиз? Мен атым Рыскел. Кан тапшыр деп милдеттүү түрдө саат 12-ге чейин сөзсүз кел бербесең, бияктан реанимациядан мен досумду чыгарбай атат деген үчүн келдим. Анан ошол себептен келдим бияка. Анан ошону мен түшүнгөнүм. Эмне себептен мен кан берем? Ал досума кан керек жок болуптур. Кайсы досуңузга? Бияқта жатып палатаға отыруптур. Анан бияққа келсем азыр анан терапевт Ахвалын билесизби? ооба билем. Ашказанына жара чыгыптыр. Ага кан куйду баптыр. Биз обязательно кан куйганда тапшыртпайбыз. Ошо кайсы эмне себептен ошо кан сурап атасыз? Мен кан берүүчү кишимин байке. Ошо канды эмнеге берген атам? Ошону түшүнө албай деп келатам. Ошону түшүндүрүп берип эмеспи дейм. Ахвалын билесизби? Кандай мындай сурасызбы? Кайсы мындай да. Байке эми бул камера барбы жокпу? Мен деле көзүм тартып атат, угуп атат. Тартында. Мындай да. Биз ал канды биз эме кылабыз да. Биз өзүбүз койбойбуз. Бизде отделениеге запас крови деп. Эми ушул милдеттүү түрдөрбү же мындай айтканда сураныч мененби? Сураныч менен часто коебуз да. Сиздин каныңыз эртең күнү бирөөнүн, то есть весовун, то есть кровочный болуп көпүбүздө. Ошого жардам болот деп биз өзгөчө оорулар болуп келгенде суранабыз. Берекли донор берип коюңуз деп. Аны биз сатпайбыз, аны баарын сактап, холодильникке сактап коебуз. Ошону түшүнүшүң керек. Ошону түшүнүшүң керек Негизичи. А так биздин больницада тартип бар. Ошону мен түшүнө алайын деп келдим байке. Сиз больницада иштейсиз, билесиз. Биякта жүргөндөр билет. А мен билбейм да, туура? 30 жылдан бери мен тапшырып алардым. Жок, биз деле добровольно тапшырабыз, бирок мен милдеттүү деген үчүн келдим байке. Түшүнүп атасызбы? Эгерде мына бизде кез-кезде 2-3 литрлеп кан кетип калган убакта, анан ошолорго силердин каныңар керек болуп калат. Бизде отделение крови деген бар. Ошол жактан заготовка кылат, донорлор тапшырат. Жанагыдай кишилер милдеттүү болсо дагы суранабыз, бир экиден киши тапшырып коюлат. Эгерде элдин баары эле тапшырбай атса, эртең күнү кан жок болсо, бирөөнүн сенин тууганың же менин тууганым келип калса, кан жок балам өтпөш керек. Баштан өтүп калганда мен бир чоң энем больницага жатып, мисалы үчүн 5 кишинин канын алып келип берсең, мисалы үчүн монча сом төлөйсүң. Эгер аны алып келип берип атса, ошол жүздөгөн донорлор болуп, ошолорго акча төлөп, эме кылсак алар менен да биз чыгып кетмекпиз. Айдебиз мондай 10 чакты райондо 10 чакты деп айтып атпайм да. Бизде 10 чакты эле донорубуз бар, кадровый донор. Ошолордон гана кан алсак, алардын каны жетишпей, böyle бизде 4 группа кровибиз да. Баары сапат эте бербейт. Значит, силердин мындай мындай татуурларга керек болуп калат. Ошон үчүн биз даже көп жерде центр крови дегендер силердин каныңар башка бирөөнүн баягы анан алып калууга деп түшүндүк. Муну биз силерди сактап коебуз. Ар бир кандын өзүнүн учету болот, отчету болот, каяка кимге коюлат, потому что анын баары история бар эле чакта. Отчету бар экен баарында. Конечно, биз тартип бар да. Ато эл арасында баягы канды чогултуп алып анан больныйдын өзүнө аз эле колдонуп калганын сатат анан эмне дейм, баягы эми биз элбиз да байке, элбиз. Адис эмеспиз. Сатыш үчүн фактор керек да. Сатып атканыбыз фактор болсо анда бирөө анда бул мыйзамдуу бузуучулук. Силат өзүң? Эркинбай. Рыскелди менен атым. Ладно, жакшы туруңуз. Тяжелый состояние түшкөн. Эми ошол баланды Больницага түшкөн. Больницага жакшы состояние эч ким келбейт, туура. Тяжелый состояние түшкөн. Тяжелетти чыгарып келди. Реанимацияга жакшы состояние түшүп кетти эми. Анан бул адам да айтканы туура. Всё равно любой мекеме келип атканда баш керек. Мен келатам, келип коеюн деп келатам деп. Assalamu alaikum. Ular reanimatsiyadan kan topshirdi dedilar. Bu bo'lsa mилдеттүү түрдө эмес экен, добровольно экен. Bularga досым экөөбүз келдик, kan topshirgаны. Силерге дагы мүмкүн болсо, больницага kan topshirib, калганыңызга жардам бересиңиздер деген үмүттөмүн. Куатландар добровольно kan topshirgаны келдик. Косатпы? Siz келесиз, чоң берсек болот.
Ya. Tekrar böyle. Reanimasyona hiç kimse görmüyoruz, biz добровольныйız. Эме эже что добровольцтербиz, башкаларга сабак болсун деген да. Түшүнүңүзбү? Мына ушинтип эле кан тапшырып берсе болот деген. Колуңардан келсе, башкаларга жардам кылып, кан тапшырып койсоңор жакшы болот деген ошол себептен келдик да. Ошону тактадык реанимацияда. Көрсө чын эле ошондой экен, милдеттүү түрдө эмес экен. Өз баласынан Өзүбүздөн калуу мүмкүн. Assalamu alaikum, Ак Суу районунун тургундары, Ак Суу районунун больницасына келдик. Бияка бир өзүбүздүн бир дос балабыз жатып калгандан ошо милдеттүү түрдө кан сурап атат деген үчүн келгенбиз. Ал дос балабызга өзүнө кан мындай айтканда керек болгон эмес, ошол себептен келип бияктан реанимацияга кирдик, терапевтке кирдик, көрсө бул мындай айтканда добровольно дейт, өзүңөрдүн көңүлүңөрдөн кан бергиле дептир. Башка дагы ооруган кан жетишпей аткандарды дагы сактап калган үчүн мүмкүнчүлүгүңөр бар дейт. Кан тапшырып чыктым мен. Кан берип турсаңар өзүңөр денсаолугуңарга да пайда. Калган дагы башка адамдарга да жардам бересиңер деген үмүттөйбүз.